биринчи иретте ошо өзүбүздүн өсүп келаткан муунду патриотизмге тарбиялаганга эң керектүү нерсе. Экинчиден биз эч убакта тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Бул үчүн керек. Мен сизге айтайын дегеним да кошумча. Мен өткөн жумада Аскар Маткаловичке кат жазгам ошо Үркүн боюнча. Өзүңүздөр билесиңер, Үркүндүн 90-жылдыгында ошо Бишкектин тегерегинде жашаган уйгурчулар 300 000 ел бир сомдон чогултуп бом капчыгайында эстелик тургузганбыз. Ошол жерде эл жыйналыштын аягында резолюция кабыл алып, президентке, премьер-министрге, жогорку кеңешке ошол убакта Марат Султанович ошого жибергенбиз да. Ал жерде дагы ошол Үркүндү эскерүүгө ошо бир күндү бекитип берсеңиздер деп суранганбыз да. Өткөн сазып карабай койду. Азыр жерде мына 2-3 киши айтып кетти. Кубанычбек Саттымдиевич айтып кетти, дагы 2-3 киши айтып кетти. Мен сизден суранар элем, ушуну азыркы күнү деле ошо Үркүндү ушул жерге кошуп эле, киргизип эле Үркүнгө дагы бир күндү бекитип берсек. Сиз айтып атпайсызбы, историяны казып чыгыш керек, далилдеш керек деп. Мен бул жөнүндө академиктердин өткөргөн научный конференциясына дагы катышкам. Мен 5-6 жолу чыгып сүйлөгөм, историяны казып чыккам, билем бардыгын. Эң Үркүн жөнүндө чоң даталарды айтсак, 3 август, 5 август, 9 августта. Бирок мен азыркы күнү менин предложением бир күнгө 5-не или 9-уна дебейле, август айынын 1-жумалыгынын жума күнүнө деп койсок, 4-күнгө жума күнү да Куран окуткан күнү. Ошол күнү жыл сайын жылдар өтө берет, анан күндөр жыла берет, ошондо 5 дагы 9 дагы келет да. Ошондон улам август айынын 1-жумалыгынын жума күнү ошо Үркүндү эстелик күнү деп бир күндү ошого токтомго киргизип койсоңуз деген. Урматтуу депутаттар, мен дагы бир жолу кайталап кетким келет. Анткени себеби ошо биз бүгүнкү күнү долбоорун колдошубуз керек. Бул биз үчүн тарых үчүн керек. Экинчиден өсүп келаткан муунду патриоттук сезимде тарбиялаш үчүн керек. Буга кошумча кылып мен Үркүн жөнүндө өзүнчө токтолуп айткым келет. Биз жанагы уйгурчулар Үркүндүн 90-жылдыгында ошо Бишкектин тегерегинде 300 000 уйгурчулар жашайт. Ошолорду бир сомдон чогултуп эстеликти тургузганбыз. 90 жылдык карынап. Ошо 90 жылда муну эч ким эстеген жок, ойлогон жок. Кыргызстанды 90 жыл бою башкарган өкмөт башчыларынын бирөөнүн дагы башына келген жок. Башына келсе духу жеткен жок. Ошого эстелик тургузуп коюшка. Мына муну Үркүн деп жаап жашырып келгенбиз 90 жыл бою. Бул Үркүн эмес. Мен сиздерге айткым келет. Биз үрккөндөй мал эмеспиз. Бул геноцид, бул кыргын, тукум курут. Муну биз эч убакта унутпашыбыз керек. Жана бул жерде Үркүндү 90 жыл бою эскербей атпайсызбы? Ошол эле учурда биз каршы эмеспиз. Мына Афганистанда согушуп келгендерге эстелик коюп атабыз. Ар бир областта турат, райондо турат, ар бир айылдарда турат. Бу да керек. 41-45 жылы согушка катышкандарга дагы эстеликтер турат, ар бир райондо, ар бир областтарда. Бирок Афганистанда согушкандар Афганистандын жерин коргогон. 41-45 жылы согушкандар булар Европанын жерин коргогон. Мына акыркы согуш деп айтсак болот Кыргызстанда 16 жылы. Именно ошо Кыргызстандын жерин, элин бүгүнкү эгемендикке жеткирген согуш ошо 16 жылкы согуш болгон. Мына бүгүн могу жерде отурганыбыздын себеби дагы ошо ата-бабалардын арбагы ошол өздөрүнүн өмүрүн шейит кетирип, мына бизге ушул күндү тартуулаган. Биз ошону эч убакта унутпашыбыз керек. Ошон үчүн азыркы токтомго кошуп, ошо Үркүндүн токтомго кошумча киргизип туруп, Үркүндү деле ошол август айынын 1-жумалыгынын 1-жума күнү деп койсок, жума күнү кыргыздарды өзүңөр билесиңер, Куран окутулат. Тиги 37-жылы репрессияны деле октябрь айынын акыркы жумалыгы кылып, аны дагы 4-күнгө, жума күнгө киргизип койгондо мен сизден суранар элем, өтүнөр элем, ошону бир колдоп койсоңуздар.